Сиздер менен болсун, урматтуу мусулман бир туугандар. Орозодо 30 күн теле долбоору 5-де. Биз менен аягына чейин бирге болуңуздар. Диний аалымдар менен орозоңуздар кудайым кабыл кылсын. Бүгүн сиздер менен биз ушул ороз айы кечиримдүүлүктүн айы. Андыктан кечиришели, өткөн кеткендер болсо, ошол жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарып, негизи ороз айын жакшы пайдаланып калуу деген негизги максат. Ушул кечиримдүүлүк жөнүндө сөз кылуу үчүн биз чакырганбыз. Коногубузда келип калды Заман Шамы медресесинин мүдүрү Калбаев Абдултайыр каракебиз. Ассалам алейкум, орозоңуз кабыл болсун. Кош келдиңиз. Бүгүнкү темабыз ушул кечиримдүүлүк. Ушул кечиримдүүлүккө бир токтолуп берсеңиз тамда. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах. Вассалату вассаламу аля саййиди Мухаммад ва аля алихи ва сахби ажмаин. Эң биринчи ааламдардын ээси болгон Аллах субханаху таалага чексиз мактоолор болсун. Андан кийин сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга чексиз салам салаваттар болсун. Урматтуу мусулман бир туугандар, туткан орозоңуздарды Аллах таала кабыл кылсын, кылган жакшылык иштериңиздерди Аллах таала кабыл кылган болсун. Бүгүн өтө бир берекелүү айлардын султаны болгон Рамазан айында отурабыз. Аллах субханаху таала ушул туткан орозоңуздарды кабыл кылган болсун. Ушул кылып аткан таат ибадатыңыздарды берекелүү кылган болсун. Урматтуу мусулман бир тууган, бул ай Куранда айтылып кеткендей, бул 1000 айдан жакшы ай деп айтылып кеткен. Хайру минал фишар, бул 1000 ай деген 83 жылдан дагы бир артыгыраак. Бул айда биз инсандар бири-бирибизди кечирип, бул айга жеткен бар, жетпеген да биздин бир канча туугандарыбыз өтүп кетти. Былтыры бул айда биздин кээ бирги туугандарыбыз биз менен тарауих намазында болду, биз менен орозодо ооз ачарларда болду. Бүгүн ал туугандарыбыздан айрылып калдык. Ал туугандарыбыз акыреттик сапарга узап кетти. Андыктан биз бул айды өтө ушундай бир ганимет тутуп, бул айда бири-бирибизди кечиримдүүлүккө чакырып, бири-бирибизди кечирип, тууганчылык менен болгон мамиледе болсун, достук мамиледе болсун, жердештик мамиледе болсун, бир кандай бир мамиледе болсо, бир себептер менен араздашып жүргөн болсок, бүгүнкү күндө биз бири-бирибизди кечире турган кечиримдүүлүктүн айы келди. Анткени бул ай ушундай бир улуу ай, бул айда Куран түшкөн. Бул айдын ушундай бир берекелүүлүгү башка айлардан караганда бул айда шайтандар кишенделип, бир гана ибадат кылганга ар бир адам өзүнүн нафсиси менен күрөшүп, ушул айда бир көптөгөн жакшылыктарды кылганга бир чоң мүмкүнчүлүк түзүлгөн ай. Андыктан биз баарыбыз ушул айда колдон чыгарбай ганимет тутуп, бул айда көптөгөн сооп иштерди кылып, бири-бирибиз менен кечиришип, эгерде туугандардын ортосундагы мамиледе бир тууганыңыз менен ушул маалга чейин араздашып, достошпой, бир сүйлөшпөй жүргөн болсоңуз, бүгүн кечиришиңиз. Адамдардын эң жакшысы бул туугандар менен кечиришип, анан карай жашагандары. Кимдин өмүрү узун болот десе, ал туугандары менен кечиришип, тууган менен карым катнашта болсо дейт, ал адамдын өмүрү узун болот дейт. Эми орозодо айта кетчү нерсе, бул орозо Куран-ы Каримде Бакара сүрөсүнүн 83 аятында мынтип эскертилет. Аузу биллахи минеш шайтанир ражим. Я айюхаллазина аману кутиба алейкумус сиям кама кутиба алаллазина мин кабликум лааллакум таттакун. Бул жерде айта турган болсок, о иман келтиргендер деп бизге кайрылып атат да. Бул эгер орозо учурунда келип дагы биздин кээ бирки бир туугандар биз орозо кармап эле, ошол орозо менен чектелип, эрте менен туруп, тамак жебей, кечке жүрүүнү гана бул орозо деп ойлоп жүргөн мусулман бир туугандар бар. Ошол бир туугандарга эскертүү. Аллах субханаху таала сен кээ биргилер орозо кармабай да жүргөндөр бар да, кээ бир мусулмандар. Ошолорго дагы кайрылып, эй фасыктар, орозо кармагыла деп айткан жок да. Аллах субханаху таала ар бир ушундай жумшак мамиле кылып атат да. Бул жумшак мамиле кандай?
Я эйюхаллазина аману, о иман келтиргендер деп жұмшақ айтып атат да. Кутиба алейкумус сиям, силерге орозо тутуу бул парыз кылынды. Орозо кармагыла дейт. Силерге чейин дагы, кама кутиба алаллазина мин кабликум. Силерге чейин ки коомдорго, силерге чейинки пайгамбарларга парыз кылынгандай эле бул орозо силерге дагы парыз кылынды. Эмне үчүн десе, бул жерде силер такыбалуу болушуңар үчүн, силер оңолууңар үчүн дейт. Бул орозо айы ушундай бир берекелүү ай экен. Эгерде ким бул айда кандай жакшылыкты кааласа, ошол жакшылыктарга жетет. Ким бул айда кечиримди кааласа, ал кечиримге жетет. Устав бир суроо да. Ошол баягы кечиримдүүлүк бүгүнкү темабыз. Анан бизде ушундай нерсе бар, ошол баягы орозо айы бир кечиримдүүлүктүн бир шансы, мындай кечиришкен. Анан кээде баягы мен улуу болсом же кичүү болсом, же болбосо да SMS аркылуу жазып койсом кечиришебизби деген да суроолор келип атат да. Кандай? Же айтыш керекпи? Тил менен. Бул өтө ушундай бир улуу айда Аллах субханаху ва таала биз канча күнөөлөрдү кылабыз, билип, билбей калган күнөөлөрдү кылабыз. Аллах субханаху ва таала мен кечиргендерге, кечирим сурагандарга мен жакынмын деп өзү айтып атат да. Аллах субханаху ва таала, Аллах ушундай бир улуу зат бизге кечиргенге мен силерге жакынмын. Ким мага бир кадам таштаса, мен ага чуркаймын деп айтып атпайбы? Эми биз ошол достор болсун, бир туугандар болсун, араздашып жүрүп, SMS аркылуу болсун, телефон аркылуу болсун, бири-биринен кечирим сурап койсо, бул өтө чоң иш болот. Өтө бир сыймыктана турган иш болот. Анан биз кечирим дегенде бир эле уже кечирим сурап коюп, анан ошол менен калбаш керек. Ар дайым карым катнашта болуп, мамиледе болуп, бир туугандыкты чындап, биз бири-бирибизди кечиришип, бири-бирибизди сыйлап жүрүш керек. Эми бул жерде айта турган көп истигфар айтышыбыз керек. Бул ай истигфар деген эмне? Истигфар деген тообо кылуу, кечирим суроо. Алладан. Бул истигфар боюнча айта кетсек, имам Ахмед ибн Хамбалдын бир окуясы бар. Имам күндөрдүн бир күндөрүндө бир айылдан бир шаарга жүрүп барат. Ошол шаарда жолдо бара жаткан кезде түн кирип кетет дагы. Эми ушул мечитте калып, мен ушул жерде түнөсөм, ушул жерде түн ашырып, анан эртең жорумду уласам дейт. Ошол кезде имам жолдо бара жатып, жаңгы мечитте жатып калат. Шам намазын окуйт, куптан намазын окуйт. Анан бирок ал кезде ошол мечиттин кароолчусу ал имам экенин тааныбайт эле. Анын максаты ошол мечитти кооруп, ошол мечитти бир тазалыкты иштерин кылыш керек. Анан имам куптан бүтүп, куптандан кийин бир аз жатып эс алып алайын десе, жанагы кароол келет дагы. Эй аксакал дейт. Бул мечитте жатканга болбойт. Чыгыңыз дейт. Анан имам айтат: "Мен ушундай имаммын. Ушул жерде бир аз түнөп кетейин десе, мен сени тааныбайм" дейт дагы. Ошону мен мечиттен чыгарып коет. Эми мечиттен чыгып, мечиттин астында олтуруп, эми ушул жерде болсо да түнөйүн десе, жаңы кароол келип, мечиттин дарбазасында чыгарып коет. Анан ошол кезде жолдо олтурса, бир навайчы имам Ахмед ибн Хамбалды көрүп калат дагы. Ушул кишини жаныма шерик кылып, бир түн ашырсам деп ниет кылат дагы. Алып келип ошол жерде олтуруп, экөөбү не кылып баштайт. Наргы камыр кылат, имам ошонун ордунда жатат. Жаңы имам Ахмед ибн Хамбал жаңгы навайчыны карап олтурат. Ал навайчы ар бир айткан сөзүндө камырды ийлеген сайын астагфируллах, астагфируллах, о Алла мени кечир деп ушундай бир дуа кылып камырын кылат. Зикир менен, дуа менен зубаласын кылат. Ошентип камырын кылгандан кийин бул жерде имам Ахмед ибн Хамбал ушундай бир суроо узатат. Сиз ушундай бир башкача киши экенсиз. Ар бир айтканыңызда истигфарды айтып, мындан жабат экенсиз. Ушунун бир үзүнү көрдүңүзбү дегенде, ал жанагы навайчы айтат: "Ооба, бунун үзүнү көрдүм" дейт да. Аллах субханаху ва таала менин каалаган тилектеримдин баарын аткарды ушул истигфар аркылуу дейт да. Ушул кечирим тилөө аркылуу. Анан менин бир тилегим бар, ушул аткарылбай жүрөт.
мен коркуп жүрөм, азыр жашым да улгайып баратат. Бул дүйнөдөн өтүп кетсем, имам Ахмад ибн Хамбал деген кишини көрбөй каламбы, ушул алымга бир жолугуп, ушул кишинин дуасын ала албай каламбы деп корком десе, имам күлүмсүрөп айтат да, Аллах субхана ва таала мен сизге жөнөткөн экен депчи. Караңыз, ал кишиге айтып атат да, сиздин ушул кылып аткан дуаңыздын, сиз тилеп аткан тилектин дагы ушул үчүнчүсү кабыл болуптур дейт. Мынакей, мен ошол сиз күтүп аткан имам алдыңызда. Ахмад ибн Хамбал мен болом. Ошону караңызчы. Бул жерде өтө бир чоң сабала турган нерсе бар да. Бул истигфардын аркасында, биз көп тооба кылуунун аркасында бүтүндөй биз каалаган нерсеге жетсек болот экен да. Бул дүйнөлүк болсун, акыреттик болсун, биз ошол көп тилибизге көндүрүшүбүз керек. Адамдардын эң жакшысы бул истигфарды көп кылган. Аллахты көп эстебиз, зикир кылган адамдар, булар Аллах Тааланын астында эң кадыр бартуу, Аллах Таалага жакын адамдар болот. Жакшы. Устаз, эми бул Ороз айы ошол мынакей керемет ай, мугалим айы дейбиз, тарбия айы дейбиз. Анан ошол дагы суроо болуп атат биякта. Ошол интернет аркылуу эле кечирип сурап койсо болобу, делелерге чыгарып деген ошо да балким ушул дагы экинчи суроо келип атат. Ушул жанагы эми бул ай ушундай бир улуу ай. Бизде кыргыздарда билесиз да, баардыгы мына жылкы мүнөз көпчүлүгү. Эми бул жерде айта турган болсок, интернет аркылуу дагы мен кечирип коюңуздар деп бул жетиштүү болбойт менин оюмча. Болбойбу? Жөн эле публикацияга чыгарып, аны жазып койсоң, Facebook'тан же Instagram, башка соцсеттерден баягы плакаттарды мен кечириңиздер ушул ыйык Рамазанда деп коюш бул жетпейт. Андыктан ар бир жолдору кандай? Ар бир адам менен өзүнчө бир байланышкан бул жакшы. Барып, кадам таштап барып кечирим сураган бул андан жакшы. Эгерде ошого бир кудуретиң жетпей атса, бүгүнкү күнү үйдө олтуруп алып эле ошо телефондон жакшынакай SMS-тер жазып, өзүңдүн татынакай үнүң менен кечирип коюңуз. Эгерде менде бир билип билбей ушумага чейин сизди таарынтып алсам деп бир кечирим сурасак, бул дагы жакшы болот. Жакшы. Демек, урматтуу угармандар, урматтуу көрөрмандар, ошол бүгүнкү темабыз кечиримдүүлүк. Ороз айдагы кечиримдүүлөрдү жакшы көрөт. Андыктан кимде ким бирөөдү капа кылып алса, бул мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбай, сиздер дагы кечирип сурап, тооба кылып койсоңуздар ашыкча болбойт деген ойдобуз. Орозоңуздарды кабыл кылсын. Анан устат, айтсаңыз, эми ушул кечиримдүүлүк боюнча пайгамбарыбыз эмне деген, олиялар эмне деген, алымдар эмне дейт? Бул жерде, мына жерде мен карап отсам, Қалат Айша радиаллаху анха дейт. Бул момундардын энеси болгон Айша радиаллаху анха пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын бир эмесин айтып атат да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам лам такун фахишан дейт да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай бир фахиш, бир бузуку адам болгон эмес дейт да. Бул андай адам болгон эмес дейт. Эгерде бирөө пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай бир кичпейил адам болгон, ага бир окуялар угуп жүрөбүз, айтып жүрөбүз, ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үстүндө бир жугундуларды төккөн, бир мусурларды эшин астына алып келип таштаган баягы яхудилерди пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кечирген да. Караңыз, сабыр өтө күчтүү болуп тур, пайгамбар. Ушунчалык күчтүү болгон пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам башка пайгамбарларга караганда кандай болгон? Айырмачылыгы ушул кечиримдүүлүгү менен, чыныгы үммөттү сүйүүсү менен болгон. Башка пайгамбарлар учурунда ушундай бир коомдору, ошол өзүнүн коому ушунчалык бир кыйнаган кезде аларга бир апааттарды жиберген. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын көчөдө пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды ушундай бир ташбаран калган кезде, ошо калоштору канга толгон кезде дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, согуштарда баягы жан уктуру кирген кезде дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошолор кечире билген. Булар эмне деп айткан? Пайгамбарыбыз булар азыр түшүнбөй жатат. Эгерде булар түшүнгөндө булар мусулман болуп калат эле деп ушундай бир өзүнүн бир кечиримдүүлүгү менен, өзүнүн айкөлүгү менен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ар дайым кечирип жүргөн. Ошондуктан биз бул дүйнөдө бир үлгү ала турган, бир күмүр тута турган киши бир гана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам болуш керек. Бүгүнкү күндө карасаңыз, башка футболчулардан, башка бир ырчылардан, бир ушундай бир туура эмес жолдо жүргөн адамдардан биз күмүр тутуп калдык. Ошол себептен бири-бирибиздин ортобузда болгон кечирим дагы сураша албай калдык. Ушундай бир текеберлик пайда болуп кетти бүгүнкү күндө. Ошол текеберликти мындай текеберликти жеңе турган ай болуп атат бүгүн. Бүгүн ушунчалык кичпейил болуңуз,
ушунчалык бир кечиримдүүлүк болгон себеп пайгамбарыбыз өзү кечиримдүү болгон. Аллах субханала таала өзү да айтып атпайбы? Менен кечирим сурагыла дейт да. Мен силерди кечирейин деп атат. Көрдүңүзбү? Андыктан биз ар дайым кечирим сурап, Аллах субханала тааладан жалынып, ушул айда, берекелүү айда көп-көп кечирим сурап, көп-көп шүгүр кылып калат. Устаз, ошол жерде мына Аллах таала өзү кечирим сурагыла деп айтып атат. Демек ошол кайсыл убакыттарда суроонун жолдору, балки мечиттен сураган жакшыбы, же үйдөн элеби, же кандай тахажжуд маал ортолору, же намаздардабы, кайсыл учурларда сураса жакшыраак болот? Өзү мусулман өзүнүн тилини Аллахтын зикри менен кургатпай жүрүш керек да. Алар кечирим сураш үчүн бир гана мечитте барып кечирим сура деген эмес. Кечирим сураш үчүн же үйдө гана. Биз кечирим сураш үчүн биз кайсы жерде болсок Аллах субханала таала көрүүчү, угуучу. Биздин эмне жүрөгүбүздүн түпкүлдө эмне максат тилектер болсо дагы, жүрөгүбүздүн түпкүлдө эмне кайгылар болсо дагы, ошону Аллах субханала таала билүүчү. Андыктан көп кечирим сураш керек. Бүгүнкү күндө ушундай бир мүмкүнчүлүк болуп турат. Жаштарга, ата-энелерге бир эскерте кетишибиз керек. Ар бири ушундай бир берекелүү Рамазан айыны жөн гана орозо тутуп, мен орозомун деп коюп, кечке телевизордо сериал тиктеп, же телефондо, тиктокто отурган ушундай бир мусулман жаштарыбыз бар. Ошолорго эскертүү болсун. Ушул ыйык Рамазан күнү телефонуңузду коюңуз дагы, колтуңузга Куранды алыңыз. Себеби дегенде мен кана юмину биллахи вал йаумил ахир фалюкрим дайфаху дейт. Ким Аллах Таалага жана кыямат күнүгө ишенген болсо, анда үйүнө келген коногун сыйлабасын дейт. Бул Рамазан айы биз үчүн конок. Караңыз, эртең кетет. Бул Рамазан мындай, үчкө бөлүш керек да. Аввалуху рахма, аузатуху магфира ва ахиратуху минан нар. Мен бул жерде айтып атат. Аввалуху рахма. Бул райым, алгачкы 10 күнү райымдын айы болуп атпайбы? Андан ортоңку 10 күндүк болсо бул кечиримдин, ошо тооба кылуунун кечиримдин айы болду. Акыркы 10 күндүк болсо бул тозоктон кутулуудун айы болуп атат да. Эми караңыз. Биздин Кыргызда дагы жакшы бир салттарыбыз бар. Үйгө келген конок 3 күн туруп, анан 3 күндөн кийин ошо катардагы адам болуп жашай берсе болот да. Эми бул Аллах субханала таала бизге ушундай бир конокту жиберди. Бул конок Рамазан айы. Бул мээримдүүлүктүн, кечиримдүүлүктүн, тозоктон кутулуудун айы. Андыктан бардыгыбыз ушул айда колтугубузга Куран басып, Курандарыбызды ачып, таравих намаздарына катышып, биз бул айда ушундай бир берекелүү кылып өткөргөнгө ар бирибиз аракет кылышыбыз керек. Жакшы, суроолор келип атат. Ушул жанагы Курандын айы деп атабыз, кечиримдин айы. Ушул Куранды ушул арабча билбейм, бирок орусча кыргызча делеп окуй берсем болобу деп атат көрүүчүдөн. Бул айда эгерде арабча билбесеңиз, бул арабча бүгүнкү күндө үйрөнүү өтө жеңил болуп калды. 10 күндүн ичинде, ушул Рамазан ичинде сиз Рамазан чыгып кеткиче арабча үйрөнүп, Куранды арабча өзүңүз түп нускасы менен ушу Курандарды окуганга аракет кылсаңыз болгону. Бул да мүмкүн шанс, өтө чоң шанс. Себеби бул күнү эч ким айта албайт мени шайтан азгырды деп. Себеби шайтандар кишенделген, хадистерде келген. Устаз, эгерде үйрөнөм десе, кайсыл жак кайрылса болот? Эгер үйрөнөм десе, биздин өзүбүздүн жеке курстар бар. Эгерде жок мен Куранды толук жаттайт элем, жашым ошого жетип калды десе, биздин медресе бар Заман Жамы деп, мына Чүйдө. Ошол жерге келип окуса болот. Бүгүнкү күндө бир канча каарылар чыгып атат. Таза абада. Азыр ушул күндөрү бизде мечиттерде хатым өтүп атат биздин балдар. Алхамдулилла. Ошондой болуп дагы, эгер ошо ата-энелерге бир сунуш айтат элем, бир кеңеш айтат элем, ошо ата-энелер ушул Рамазанда ушундай бир жакшы ниет кылыңызчы. Менин балам да каар болуп калсын, менин балам да аалым болуп калсын деп. Эгерде ким баласына Куран жаттатып, ошол баласы бул дүйнөдө Куран менен жашап, Куранга амал кылып өтө турган болсо, кыямат күнү ата-энесинин башына нурдан болгон тажы кийгизилет дейт да. Баракелде. Алла разы болсун. Бул демек бул чоң мүмкүнчүлүк, урматтуу бир туугандар. Өткөндө да бир мурунку сабактарыбызда дагы ушу айтканбыз. 80 жашында апабыз ушул буюрса Куранды алифтен баштап,
86 жашында Куранды толук жаттап бүттү да. Демек азыр эми үйрөнүүгө өтө издеген адам табат. Ооба. Демек карасаңыз пайгамбарыбыздын кечиримдүүлүгүн урса да, төксө да кечирип атат. Азыркы айрым кыргыз бир туугандарыбыз мындай бир сөзгө же болбосо же бир кандай тергип, же текебирленип, же жылкы мүнөз дейбизби бизде ошол мындай эмнеге кечире албайт бизде? Өткөндө да бирөө айтып атат, такыр кечире албай атам, кандай кылсам болот депчи. Эмне кылыш керек? Эң биринчи бул жерде караңыз, эң туура айтасыз да. Бизде кыргыздар ушундай бир мүнөзүбүз катуу, ушундай бир элбиз да. Анан текеберлерибиз да көп да. Көп дагы текеберлик кылып коебуз. Ушул текеберликтен айрылыш керек эң биринчи. Бул текеберликтен айрылыш үчүн өлүмдү көп эстеш керек. Биз өзүбүзгө суроо бериш керек. Биз ким элек? Биз кайдан келдик? Биз бул жашоого келгендеги максатыбыз эмне? Бул жашоого келгенден кийин эмне кылып жашайбыз? Бул жашоо өткөндөн кийин биз каяка барабыз деген бир 3 суроо бар да. Сен ошол төрөл электи ким элең? Бир сасыган бир тамчыдан жаралдың да. Сен ошону ойлосоң эле жетиштүү болот. Жок, ага дагы сага жетишсиз болбосо, анда сен эртең кабырды ойло. Кабырда сен өзүң жалгыз каласың. Текебелик кылба. Ар бир инсан бул өлүм даамын тартуучу. Ошон үчүн бул кыска өмүрдө ушундай бир кичпейил болуп, башкаларга текебер болбой, кечирим сурап жашап өтүшүбүз керек. Эң биринчи биз Аллах субханаху ва тааладан кечирим сурабыз керек. Качан биз Аллах таалага кечирим сурап, маңдайыбызды жерге коюп, сажда кылып калганыбызда, Аллах таалага эң жакын убактыбызда кечирим сурасак, иншалла башка адамдардан да кечирим сураганга үйрөнөбүз. Жакшы. Устазан ушу сахабалар кандай кечирген? Сахабалардын да кечиримдүү жолдору кандай болушкан? Сахабалардын кечиримдүүлүгү, караңыз. Сахабалар бул кимдер болгон деген суроого токтолуш керек да. Сахабалар бүгүнкү күндө бизге окшоп бир устаздардан сабак алган эмес. Сахабалар эң биринчи ошол кечиримдүүлүк сабагын кимден алган? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Ал учурда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аларга өтө бир адеп ахлактын, хулук мүнөзүн эң туу чокусун пайгамбарыбыз сахабаларына үйрөткөн. Сахабалар кечиримдүүлүктө бир кудба тутканда бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды карап, ошого бири-бирини кечиришкен. Жакшы. Демек ошол орозодо ошол кечиримдүүлүк жөнүндө көп сабактар болуп атат, тарбия сааттар болуп атат. Анан негизгиси эле ошол биздин ата-бабаларыбыз эле ошол пайгамбарыбыздын сүннөтүн бекем кармап, Куранга амал кылып келген алымсактан баштап. Анан жакшы бир азыр сонун ошол жаштарыбыз дейбизби, же орто муун дейбизби, ошол кечиримдүүлүк жөнүндө сабактар көп болуп атат. Анан көргөзүп да берип атат да, желелерде, башкаларда. Биз ушул илгери мындай аганы көрүп инешет дечи эле. Азыр тескерисинче мындай багыт бергендер бар. Болсо улууларга. Анан эң негизгиси ошол баягы пайгамбарыбыздын сүннөтү менен жашап, Куранга амал кылып калган жаштарыбыз өтө көп. Анан сооп издегендер да өтө көп. Анан дагы ушул сиздердин медреседе ушул эми балдарга сабак бересиздер да. Алар жана хатымга чыгат деп атасыз. Ошол хатымга чыкканда дагы ошол бар эле мындай хатым кылып кетеби же мындай ортолорунда сабактар, кечиримдүүлүк жөнүндө, адеп жөнүндө сабактар болобу? Кээ бир жерлерде жана хатымдарда бир аз танаписте бир 5 мүнөт, 3 мүнөт айтып коюп атат. Бул жерде жакшы айтасыз. Баягы хатым учурунда кээ бир мечиттердин негизи ошол элдин талабына жараша болот да. Биз деле хатым коюп жүргөнүбүздө ушундай болчу. Ар бир 8 рекеттен кийин туруп бир 15 мүнөт аларга баян кылып, жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарып, ушундай бир вааз баяндарды кылчубуз да. Эми азыркы суроолоруна жооп берип, суроолоруна жооп берип, элде баягы болгон көйгөйлөрүнө, намаздар боюнча, мисалы ошол таравыйда кандай туруш керек, таравый боюнча суроолоруна жооп берип, бир ортодо бир байланыш болчу да. Эми азыркы учурда биздин балдар кандай өтүп атат? Ал жерде барган мечитте сөз имам болот. Ошол молдокелерибиз, имамдарыбыз
ошолорго эле дайындап, өздөрү эле ошол намаздын башында жакшылыкка чакырып, жамандыкка кайтарып, алар өздөрүнүн баяндарын кылат. Ошонун кийин же ортосундабы, эми бул жерде ар бир мечитте ар кандай бир өздөрүгө жараша бир тартиптер түзүп алышы мүмкүн да. Биздин балдар бүгүнкү күндө барып эле хатымды кылып берип, Куранды окуп берип келип атышат ушундай. Жакшы устаз. Эфирибизди баштадык эле жаңы эле. Соңуна келип калдык. Биздин ушул 5 мүнөттүн ар жак бер жагында убактыбыз калды. Ошол дагы кечиримдик жөнүндө дагы жалпы мусулмандарга, эл журтуңузга, дүйнө жүзүндөгү мусулмандарга эмнелерди айтасыз? Эми кечиримдик боюнча бул негизи бул истигфар айтуу. Биз бири-бирибизди кечиришибиз керек. Бүгүн кечире турган, бүгүн бири-бирибизди ыраазы кыла турган күн. Бүгүн ушундай бир ыйык күндө, ушундай бир Аллах субханала таала бир соопту эселеп бере турган күндө биз бири-бирибизди кечирбесек качан кечиребиз? Бул айды билесизби? Сахабалар бул айды 6 айлап дуа кылган. Алла, ушул Орозо айына, Рамазан айына мени жеткирчи депчи. Эмне үчүн деп дуа кылган десек, жана айтып кеттик. Хайрун минал фишахр деп атпайбы. Бул ай Куран түшүлгөн ай. Бул айда 1000 айдан жакшыраак бир түн бар. Ошол түнгө бизди туш кылчы деп сахабалар ушундай бир дуа кылып өткөн. Бул ай өтүп кеткенден кийин дагы, бул ай бүткөндөн кийин дагы сахабалар 6 айлап не кылган, коштошуп бул ай менен кайра кийин бул айга келер бекенбиз деп ушундай бир үмүт кылып дуа кылышкан. Андыктан биз жөнөкөй бир мусулман болуп аткандан кийин, Аллахтын кулу болуп аткандан кийин биз бул айда бири-бирибизди кечиришели, бири-бирибиз менен тыгыз, жакшы бир мамиледе бололу. Андыктан жана айтып өтпөдүмбү? Бул ай бизге конок деп. Бул конок жанагы конок келип, 1 күн жатып, 2 күн жатып, 3 күн жатып анан кайра жолуна түшүп кете берчү күн. Ошол сыяктуу эле биз дагы бул ай биз үчүн конок. Анын үчүн конок үйгө келгенде кыргызда жакшы салтыбыз бар. Үйгө келген конокту акыркы тапкан ашыбызды да алып чыгып коебуз. Бул айда биз да ошондой конок күткөндөй айды күтүп көптөгөн ибадаттарды кылышыбыз керек. Көптөгөн истигфар, кечиримдерди тилешибиз керек. Эми бул айда бир дагы кыла турган нерсе, бул айда эгерде кимдир бирөөгө убада берип койсоң, ал убадаңды ушул айга жеткирбей аткарсак жакшы болот эле. Ушул айда тургандан кийин ушул айда дагы ошол берилген убадалардын үстүнөн чыгып, ошол убадаларды аткарыш керек. Себеби дегенде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Аятул мунафиқу саласа." Мунафиктын бир 3 белгиси бар дейт. Анын биринчиси убада берет дейт да. Анан убадасына турбаган дейт. Бул биринчиси экен. Биз бирөөгө убада бердик, ал убаданын үстүнөн чыгыш керек. Экинчиси болсо, ушул орозо тутуп жүрүп дагы кээ бирки мусулмандар бар, бири-бирин алдап жүрөт, бири-биринен качып жүрөт, бири-бирин кечиришпей жүрөт. Сүйлөгөн сөздү жалган болсо, ал бул жанагы мунафиктин, эки жүздүүлүктүн дагы бир сыпаты болуп калат. Үчүнчүсү болсо бул аманат. Эгерде сиз буга чейин бирөөдөн карызга алдыңызбы, бир аманатка бирдемке алдыңызбы, анда ошол нерсени өтөп, ошол нерсени батыраак берип туруп, анан бир кечирим сурап, бир кайра жолуңузду бир жакшы мамиле менен улап кетишиңиз керек. Анан бул Рамазан айда ушундай бир эгерде орозо тутпагандар үчүн айтып коелу да. Орозо кармабай ушул айды жөн эле өткөрүп жүргөндөр болсо, өтө хадисте катуу эскертилет. Мурду менен жер сүзүп калсын дейт да. Мурду менен жер сүзүп, аны кандай ошо мурду менен жер сүздүрүп барып туруп тозокко ыргытылат дейт да. Кудай ушундан сактасын. Аллах субханала таала баарыбызга ушул айды берекелүү кылып, ушул айда бир көптөгөн соопторго жеткенге, Куранды хатым кылып, эгерде Куранды өзүң хатым кыла албасаң, башка каалылардын аркасына барып, ошолор менен чогуу хатым кылганга Аллах таала баарыбызга күч кубат берген болсун. Алла разы болсун. Заман Шамы медресесинин мүдүрү Калбаев Абдултайыр Карыкебиз керемет аяттардан, хадистерден, пайгамбардын өмүр баяндарынан, кечирим жөнүндө керемет далилдер менен жооп берди. Аллах разы болсун. Орозоңузду Кудайым кабыл кылсын. Урматтуу бир туугандар, ошол өмүр кыска. Андыктан ушул айда кечиришип,
эми пендебиз колдон кетет, көздөн кетет, буттан кетет. Кечиргенди Кудай Таала сүйөт экен. Ушул орозого жетишкен Кудайга шүгүр айтабыз. Орозоңуздар кабыл болсун. Кийинки одон амандашканча, ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух.